Карылар үйү катары белгилүү болгон социалдык стационардык жайда 300дөн ашуун адам жашап жатат. Ар кандай турмуштук шартка байланыштуу айрым кызмат алуучулар узак убакыттан бери ушул жерде баш калкалап келатышат. Мен ушул Серемуфовкага келгени 6 жыл болду. Баары условия жакшы, эч нааразычылык жок. Келгениме 1 жыл болду. Турмуш ушундай экен, баягы айтып болбойт экен. Шартка байланыштуу бияка келип калдым. 69дамын. Биякта шарттары кандай экен? Жакшы шарттар, энди баа үйдөгүдөй эмес, баары жакшы. Жылы жумшак, кийимдерибиз бүтүн. 1 жума, 2 жумада баняга түшүп турабыз. Ушакта уже 25 жылдан бери жашайм, бир кыздуу болгом. Кызым азыр 4-курс университетте окуйт. Быйыл социалдык стационардык жайдагы тамак ашка бөлүнгөн каражат 2 эсеге жогорулатылган. Карыларга мамлекеттин камкордугу менен бирге жеке жарандарда жардамдарын берип жатышат. 4 маал тамак берилет, медициналык кызмат дайыма көрсөтүлүп турат, круглосуточно дежурство бар. Бүт каралып, медикаменттер, дары дармектерибиз бөлүнүп берилген, каралышат. Булар жашы улгаган оорулуу адам болгондуктан булар дайыма дарыланып турушат да. Кийимдер менен камсыздалган, мамлекеттен да акча бөлүнөт, анан ошондон тышкары гум помощтар келет. Өзлөрү карап, размерлерине карап, кийимдерин алмаштырып турушат. Карылар күнүнө карата президенттин атынан майрамдык сый тамак уюштурулуп, белектер берилди. Эстрада ырчылары да куттуктап концерт тартууланды. Социалдык стационардык жайдын алдында мамлекеттик ишмер Батыш Салиевага арналган сүрөт көргөзмөсү уюштурулганы да бекеринен эмес. Ал дал ушул мекемени түптөгөн. Советтер Союзунун учурунда социалдык камсыздоо министрлигин 25 жыл жетектеп, калктын аялуу катмарына кам көргөн. Карылар күнүн утурлап, анын ысымы дал ушул жайга берилип отурат. Батыш Салиеванын ошол жасаган кездеги эң негизги бардык биздин министрликте 16 социалдык стационардык мекеме бар. Ошонун 12 мекемесине баягы өзүнүн салымын кошкон. Ошолордун курулушу, түптөлүшү, түзүлүшү бардыгына ошол өзүнүн салымы көп да. Анан мындан тышкары да профсоюздар да иштеген экен. Ошол баягы профсоюздун биздин санаториялык курорттук мекемелер дагы ошол Батыш Салиеванын убагында курулган. Сөз болуп жаткан 16 социалдык стационардык жайдын 5өө карыларды кабыл алып келатат. Анда 2000ден ашуун улгайган адамдар жана мүмкүнчүлүк чектелген жарандар бар. Калугул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.